Саламатсыздарбы? Чогуу сыйынабыз. Сүйүүгө жана ырайымга толгон биздин тирүү Кудай Ата бизди биринчи сүйүп, айкаш-жыгачка Ыйса Машаяктын улуу каны аркылуу бизди куткарып алып, бизге чирбеген, түбөлүк сакталган мураска ээ кылгандыгыңыз үчүн да ыраазыбыз. Бул дүйнөдө жашап жаткан учурда сиздин денеңиз болгон жыйында жашоо менен биргеликте сиз тапшырып берген улуу тапшырманы аткарып жашашыбызга ар дайым биз менен чогуу болууңузду суранабыз. Силерге жаңы осуят берем, бири-бириңерди сүйгүлө. Жыйындан сырткары көптөгөн адашкан адамдарды, Кудайды таанып биле элек адамдарга өз жашоосунун багытын билбей жашап жаткан адамдар үчүн жакшы кабарды таркатып, аларда да бизге окшогон үмүткө ээ болуп, ал үчүн баардыгыбыз биримдикте ушул ишти аткарып жаткандыгыңыз үчүн дагы ыраазычылык билдиребиз. Жекшембе күнү ушул саатта баардык куткарылган адамдар сиздин алдыңызда чогулуп, сизди даңктап, сөз үйрөнгөнү чогулдук. 2025 жылдын биринчи айы да аягына бара жатат. Ар бир көз ирмемде биз менен чогуу болуп, күндө бизге жаңы күндү тартуулап, жесек да, ичсек да, эмне кылсак да баардыгын сиздин эркиңиз аркылуу аткарып жашашына жардам бериңиз. Күндөн күнгө бузулуп, күндөн күнгө күнөөгө толгон бул дүйнөдөн бизди айырмалап, биз менен чогуу болууңузду да суранабыз. Дүйнөнүн акырында баардыгыбызга улуу тапшырманы тапшырып бердиңиз. Ыңгайы келсе да, келбесе дагы дүйнө жүзүн кыдырып ушул жакшы кабарды таркаткыла. Ошол эле учурда улуу ишиңиз аткарылышы үчүн, бизди колдонуп жаткандыгыңыз үчүн дагы ыраазыбыз. Сиздин эркиңиз ар бирибиздин жеке жашообузда жана ошондой эле биздин жыйында аткарылышына да, жыйынтыгында баардыгыбыз даңктап жашай тургандай бололу. Дүйнө жүзү боюнча таалыкпастан эмгек кылып жаткан биздин баардык пасторлар, миссионерлерге, насаатчыларга Кудай күндөн күнгө сиздин баталарыңызга ээ болуп, дүйнө жаратылганга чейин эле сиз тараптан даярдалган сиздин улуу эркиңиз аткарылып, жыйында күндөн күнгө куткарылган адамдардын саны көбөйүп, сизди даңктай тургандай бололу. Ушул жылы ар бирибиз пландап жаткан каалоолорубуз, жыйын пландап жаткан иштердин баардыгы сиздин эркиңиз менен аткарылышына жардам бериңиз. Өз күчүңүздү да тартуулаңыз. Ушул саатты толугу менен сиздин колуңузга тапшырып, сиздин улуу сөзүңүздү таанып билишибизге акылмандуулукту бериңиз. Сиздин алдыңызда тил алчаак болуп жашашыбыз үчүн дагы жардам бериңиз. Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь.
Даңктоо группасы үчүн өзгөчө ыраазычылык. Үндөр угулбаса дагы кол чапкан адамдар аябай көп болушту, мен көрдүм. Даңктоо группасы үчүн дагы да бир жолу ыраазычылык айткым келет. Ыйык жазууну чыга ачабыз. Элчилердин иштери 26-бөлүм. 1109 бет. Элчилердин иштери 26-бөлүм. Элчилердин иштери 26-бөлүм 29-аяттан баштап мен окуп берейин. Павыл ага аз убакыттан кийинби, көп убакыттан кийинби, сен гана эмес, бүгүн мени угуп жаткандардын баардыгы мен сыяктуу болушуңарды Кудайдан өтүнөр элем. Бирок мендей болуп кишенделгениңерди каалабайм, деп жооп берди. Павыл ушул сөздөрдү айтканда падыша башкаруучу Бернике жана алардын жанында отургандар орундарынан турушту да четке чыгып өз ара мындай деп сүйлөшүштү. Бул адамдын өлүм жазасына тарткыдай же кишендегидей кылмышы жок экен. Ошондо Агриппа Фестке Рим падышасынын өкүмүн талап кылбаганда аны бошотууга болор эле, деди. Ошондуктан башкаруучу аны падышага жиберүүнү чечти. Кандай турасыздар, жакшыбы? Жылдын башында пландаган, койгон максаттарыңыздар жакшы ишке ашып жатабы? Бул дүйнөдө кандай макал айтылат? Чечим 3 күнгө гана созулат деп. Жакшы иштерди биз жүрөгүбүз менен аны каалайбыз, аткарышым керек дейбиз, бирок 3 күнгө чейин созулат. 3 күн аябай кыялданабыз, анан 4-күнгө жеткенде бир аз алсырап калабыз, анан убакыт өткөндөн кийин ал жөнүндө унутуп деле калабыз. Бирок куткарылган адамдар үчүн бул бизге тиешеси жок деп ойлойм. Анткени бул жылдын башында баардыгыбыз биргеликте кышкы конференцияны өткөргөнбүз. Кышкы конференция учурунда 2025-жылы быйыл буга чейин куткарылган күндөн тарта жашаган жашоомдо Кудайдын астына келгенде 2025-жыл мен үчүн аябай сонун, жемиштүү жыл болду. Демек ушул жылы мага асманда чирибеген, түбөлүк сакталган таажыны берет деген сөздү угабыз деп каалабайсыздарбы? 2025-жыл быйылкы жылды дагы сөзсүз түрдө бүт күч аракетибизди жумшап, Кудайга жага турган жашоо менен, Кудайга баардык даңктоону арнап, ал эми бизге кубаныч боло турган жылдардан болушун каалайм. Ал үчүн ар бир күндү биз барктап жашашыбыз керекпиз. Анткени ар бир берилген бир күн, бүгүн деген саат, быйыл дегенки убакыт, же болбосо жаңы жыл кайрадан менин жашоомо кайтып келбей турган убакыттар. Ошондуктан күн сайын жашап жатканыбыз бүгүнкү күн мен үчүн биринчи күн деп ойлосок, ошол туура болот. Кандай биринчи күн? Мындан аркы жашоомдогу эң биринчи күн, же болбосо мындан ары Теңир мага канчалык жашоону уруксат берет, мен билбейм. Жылдарды, айларды белгилеген Кудай ар бир адамдын жашоосун да белгилеп койгон. Демек, мындан ары менин жашоом канчага чейин узартылат, мен аны билбесем дагы, мындан аркы калган жашоомдун биринчи күнү бүгүн деп биз жашашыбыз керекпиз. Ушул сөздү куткарылгандан кийин мен ушунчалык сүйүнүп жашайм, кубанычка толуп жашайм. Жакшы кабар сөз менен мен башкалар менен бөлүшүшүм керекмин. Адамдын ою өзгөрөт, жашоосунун максаты өзгөрүлөт.
Ошондуктан мага эң эле жакын адамыма ушул жакшы кабарды таркатам, бөлүшөм деген сөздөрдө жүрөк пайда болот. Анан бүт аракетибиз менен жакшы кабарды аткарып таркатып да келгенбиз. Бирок 1 жыл өтүп, 5 жыл өтүп, 10 жыл өтсө дагы кечке эле катачылыкты кетирип, анан мен жакшы кабарды тарката албайт экенмин. Анан адам алсырап, ушул иштен баш тартууну каалаган учурлар дагы болот. Бул ар бир куткарылган адамдын акыбалын жакшы көрсөтөт. Ошондуктан куткарылган күнү биз кандай сүйүүгө ээ болгон болсок, ар дайым бүгүнкү берилген мага убакыт ошол биринчи күн деп элестетип жашасак, анда мындан ары канча күн жашаарыбызды билбесек дагы биринчи күн деп жашай турган болсок, анда жылдын аягына чейин 3 күндүк чечим бузулбастан аягына чейин өзгөрүүсүз өтөт деп ойлойм. Кечээки күнү көптөгөн адамдар бул дүйнөдөн кайтышты. Бир нече күн мурун өзүбүзгө маалым болгондой, күтүлбөгөн жерден 179 адам авиа кырсыктан көз жумушту. Кечээ бул дүйнөдөн кайткан адамдар эртең бир күн да жашасам экен, бүгүн өлбөстөн, жок дегенде эртең бир күндүк жашоо менен жашасам экен деген канчалык адамдар ошо жашоого зар болуп кетишти. Алар зар болгон эртеңки бир күнгө биз сиздер менен бүгүн ээ болуп турабыз. Ошондуктан бүгүнкү берилген бизге ушул саат, ушул бир күн өтө маанилүү. Ошондуктан азыр деген сөз англисче present. Анан белек деген сөз дагы present. Демек, бизге берилген бир күн бул Кудай тарабынан белек болуп саналат. Ошол күндө Кудай каалагандай, Кудайдын эрки боюнча жашаганга аракет кылышыбыз керекпиз. Анткени Кудай мен аркылуу аткарууну каалаган иштери өтө көп. Силерге дагы ошол нерсени каалап кетет элем. Эгерде ошондой жашоо менен жашай турган болсок, анда бүгүнкү темабыз эмне деп аталат? Залга кирип келе жатканда экранда жазылып турду эле го, көрдүңүздөрбү? Бирок тема узак болгондуктан балким окубай калгандырсыздар. Азыр биз сиздер менен окуп кеткен аяттарда Элчилердин иштери 26-бөлүм 29-аятта арт жагында жазылат: бардыгы мен сыяктуу болушуңарды Кудайдан өтүнөр элем. Бул сөздүн мааниси эмнеде? Мендей болушуңарды Кудайдан суранам. Ким суранып жатат? Башка сөз менен айтканда, бардыгыңар мендей болушуңарды Кудайга кайрылып өтүнөм, суранам. Ушул сөздү угуп жаткан адамдар, ушул залда отурган адамдардын бардыгы мага окшошуңарды каалайм, же болбосо Кудайга сыйынам. Бардыңар мендей болушуңарды Кудайдан каалайт элем, өтүнөт элем. Мен деген сөз бул жерде албетте элчи Павылды билдирет. Ушундай сөздөрдү айта ала турган адам биздин арабызда барбы деген суроо жаралат. Ал эми бул жерде аяттарда айтылган мен сыяктуу болушуңарды каалайм деген сөз бир гана элчи Павылга гана тиешелүү эмес. Атаңар кандай жеткилең болсо, силер да ошондой жеткилең болгула. Демек, арабызда ким жеткилең адам? Мага окшош болгула, менден үлгү алгыла. Ыйса айкаш-чыгашты алып азап жолу менен бара жаткан учурда, анан менин артымдан ээрчигиле деп өзү Ыйса адамдарга тартуулаган, менден үлгү алып Ыйса айкаш-чыгашты көтөрүп Голгофага бара жаткан учурда бизге ошол акыбалды көрсөткөн эле.
Ыйса айтат: ким менин артымдан ээрчигиси келсе, өзүнөн баш тартсын, айкач жыгачын алып менин артыман ээрчисин деген сөздөрдү айткан. Таң калыштуусу элчи Павыл 1-Корунтуктар 11-бөлүм 1-аятта: мен Машаяктан үлгү алгандай, силер да менден үлгү алгыла. 1-Корунтуктар 4-бөлүм 16-аятта дагы окшош сөздөр жазылат. Келиңиздер чогуу ачабыз. Корунтуктарга жазылган 1-кат 4-бөлүм 16-аят. Бөлүм 16-аят чогуу окуйбуз. Ошондуктан силерден суранаарым, мен Машаяктан үлгү алгандай эле, силер да менден үлгү алгыла. Мен деп дагы да элчи Павыл өзүн айтат. Силерден суранаарым, мен Машаяктан үлгү алгандай, силер да менден үлгү алгыла. Мындай сөздөр дагы бир жерде айтылат. Филиппиликтерге жазылган кат 3-бөлүм. Филиппиликтерге жазылган кат 3-бөлүм 17-аят. Филиппиликтер 3-бөлүм 17-аят. Бир туугандар, менден үлгү алгыла, бизден алган үлгү боюнча жашап жаткандарды карагыла. Менден үлгү алгыла. Анда мен деп айтып жаткан элчи Павыл эмнеге чакырып жатат? Эмне мен үлгү алгыла дейт? Ушул сөздү угуп жаткан элчи Павыл бийликке ээ болгон адамдардын астында, Ирод падышанын экинчи Агриппа падыша көптөгөн байлыкка ээ болгон, акчага ээ болгон, бийликте турган адамдардын астында туруп ушул сөздөрдү айтат. Элестетип көрсөңүздөр. Бардык адамдар, бүт адамдар мендей болушуңарды Кудайдан өтүнөр элем. Силер бардыңар мага окшош болгула. Азыр колу кишинделип турат. Чынжырланып турган кылмышкер катары чечим чыга элек, бирок ушул акыбалда турган элчи Павыл: мен азыр ушундай байланып турганымдай эмес. Бул жерде отурган адамдардын бардыгы мен сыяктуу болушуңарды Кудайдан өтүнөр элем. Анда бул жерде айтылган мен сыяктуу болушуңарды каалайм деген сөз, элчи Павыл азыр кандай акыбалда туруп мен сыяктуу болгула деп элди чакырып жатат? Бул сөз чындыгында эле адамдарга жеттиби? Бирок кайраттуулук менен бардыгына кайрылып айтат: мага окшош болгула. Ушул чыныгы күбөлөндүрүү. Бул жерде айтылган мен деген сөз элчи Павыл. Ал буга чейин куугунтуктоочу, кордоочу, ишенген адамдарга каршы, Ыйса Машаякка каршы чыккан адам эле. Жыйынды куугунтуктаган адам эле. Элчи Павыл өзү жөнүндө эмне деп айтат? Куткарылгандан кийин өзүнүн арткы жашоосун көз чаптырып караса, ал күнөөкөрлөрдүн күнөөкөрү эле. Күнөөкөрлөрдүн эң биринчиси катары мен куткарылдым дейт. Ошондуктан мен ушунчалык бактылуу адаммын. Менин үмүтүм бар. Мага окшогон адам куткарылууга ээ болуп, бактылуу болуп жашап жаткан болсо, силердин араңардан ким куткарылып калбасын деген мааниде айтат. Анда элчи Павылга окшогон сөздөрдү айтышыбыз үчүн биз кандай адамдардан болушубуз керекпиз? Биринчиден, анык куткарылууга ээ болгон адамдар, күнөөлөрүбүз кечирилген жана өткөнкү жашоо менен азыркы жашоомдун ортосундагы айырмачылык Ыйса Машаяктын төккөн улуу кан аркылуу күнөөлөрдүн бардыгы түбөлүккө кечирилген.
жана ошондой эле эркин жашоого ээ болгон, кайраттуулук менен жашап жаткан жашоого ээ болушум керек. Ошол адам элчи Павлга окшоп кандай сөздөрдү айта алат? Дене жактан бул дүйнөнүн көз карашы боюнча азыркы акыбалда турсам дагы, менин чыныгы жашоом, денелик акыбалым ошол нерсени көрүп үлгү алгыла деген сөз эмес. Менин ичимдеги аткарылып жаткан түбөлүк тынчтык, бакыт, кубаныч ошол нерсеге ээ болгула. Биз сиздер менен ошондой сөздөрдү айта алабызбы? Мисалы бир ата энеси бар деп ойлойлу. Ал ата эне өзүнүн балдарына же болбосо башка адамдарга атасы ээ болгон азыр аткарып жаткан ишти, кесипти, мен ушул кесипти жолдоп иштеп жатам, бирок балам, сен эч качан ушул кесипти жолдошуңду каалабайм. Ал сөздүн мааниси кандай? Бул кесип маанилүү, барктуубу? Чынында эле баласына бакыт алып келе турган кесиппи? Жок. Ар түрлүү кесиптер бар. Аскер башчы, же болбосо офис кызматкери, же болбосо билим башкаруу иши. Ошолордун баардыгын менин балдарым же болбосо башка адамдар сөзсүз түрдө аткарып калса экен деп кааласак, анда ал иш кандай иш болот, кандай кесип? Демек ал кесип өтө барктуу, өтө маанилүү, адамдарга көп пайдасын алып келе турган кесип деп айтсак болот. Кээ бир ата эне мен аткарып жаткан ушул иш же болбосо ушул кесипти балдарыма эч качан мен айтпайт элем, бөлүшпөйт элем. Дагы бир мисал келтирип кетели. Мисалы, сөз айтып жаткан пасторлардын, насаатчылардын балдары. Ушул насаатчы айтат, мен ушул ишти аткарып жатам, бирок ушул иши аябай кыйын, азап болгондуктан мен бул ишти балдарыма өткөрүп берүүнү каалабайм. Анда ал насаатчы кандай болуп калат? Мисалы, кубаныч менен, ыраазычылык менен өзүнүн иши канчалык барктуу, маанилүү экендигин билген болсо, анда ал баласына дагы ошол нерсени сөзсүз түрдө өткөрүп берүүнү каалайт. Мен мисал гана келтирдим. Ошондой сыяктуу эле мен чынында куткарылган адам болуп, бейишке бара турган үмүткө ээ болгон болсом, анда менин эң жакын адамым, мен үчүн маанилүү болгон адамдар үчүн менин ичимдеги жашырылган сырды сөзсүз түрдө ачып бергим келет. Башка адамдар таанып билелек болгон жаңылыкты биз билген болсок, эмне кылабыз? Дароо телефон чалабыз да, билесиңби, уктуңбу, жакында эле мындай баланча иштер болуп өтүптүр. Жаңылык уккан кезибизде бирөө билбей турса дароо аны менен бөлүшкүбүз келет. Мен үчүн өтө маанилүү, барктуу нерсе боло турган болсо, дароо аны башка бирөөлөргө айтканга шашам. Эгерде мен түбөлүк бейишке бара турган адам болсом, анан кантип башка адамдарга айтпай отура алам? Билесизби, мен илгери же болбосо мурун мындай жашоодо жашаган адам элем, бирок сөз уккандан кийин мен эң бактылуу адам болуп өзгөрүлдүм. Ошондуктан сиз да жакшы кабар сөздү угуп куткарылсаңыз, мага окшогон бактылуу адамдардан болосуз. Ошондуктан бир жолу сөз угуп көрүңүзчү деп кайрылабызбы? Башка адамдарга жакшы кабар таркаткан учурда биринчиден адам өзү куткарылуусу жөнүндө ойлоп, Кудай бизге убада кылган мурас канчалык маанилүү, барктуу жана таң калыштуу экендигин биз билгенибизден, мага окшош болуңуз, мен сыяктуу болуңуз. Эгерде тескерисинче жакшы кабар сөзүн айтуудан уялсак, адамдарга оозубузду ачпасак, анда эмне болот? Анда
мен ээ болгон ушул куткарылуу, асманга мени алып бара турган үмүт, анын бардыгы барксыз болуп калат. Биздин теманы карасаңыздар, бардыңар мен сыяктуу болушуңарды Кудайдан өтүнөм. Бүгүнкү темага кайрадан кайрылалы. Ушул сөздөрдү айтып жаткан окуя кандай болуп өткөн эле? Элчи Павыл ал куугунтуктаган, кордогон адамдардан эле. Тимотейге жазылган 1-кат 1-бөлүмдү чогуу ачабыз. Тимотейге жазылган 1-кат 1-бөлүм 'Мен мурда Кудайга тил тийгизгем, Ыйсага ишенгендерди куугунтуктагам, кордогом, бирок мага ырайым кылынды. Анткени мен буларды билбестиктен жана ишенбегендиктен кылгам. Биздин Теңирибиздин ырайымы мага ишеним жана Машаяк Ыйсадагы сүйүү менен кошо мол төгүлдү. Машаяк Ыйса бул дүйнөгө күнөөкөрлөрдү куткаруу үчүн келди деген сөз туура жана бардык жагынан кабыл алынууга татыктуу. Мен ошол күнөөкөрлөрдүн биринчисимин. Куткарылуудан кийин көптөгөн убакыт өттү. Анан өзүнүн өткөн жашоосуна көз чаптырып карайт. Кудай, сага рахмат. Мен буга чейин адамдарды куугунтуктагам, адамдарды кордогом, жыйынга каршы чыккан адам элем. Жакшы кабардан баш тарткан адам элем. Ыйсага ишенген адамдарды кордоп, ташбаранга алынган Степанды өлтүрүлсүн деп мен кошо коштогон адам элем. Андан сырткары Израиль элинде гана эмес, Израилден сырткары башка мамлекетке чейин барып, Ыйса Машаякка ишенген адамдардын бардыгын куугунтуктап кордогон адам мен элем. Эгерде элчи Павыл ушул жакшы кабар сөздү угуп куткарылбаса, анда түбөлүк тозоктун түпкүрүнө түшө турган адам эле. Бирок мага окшогон күнөөкөргө да Кудай өзүнүн ырайымын мол кылып төгүп берип, мени куткарып алды. Мага окшогон адам куткарылып жатса, анда башка адам кантип куткарылбай калсын? Кудайдын каалоосу, Кудайдын эрки, бардык адамдар чындыкты таанып билип куткарылып калышын каалайт. Кайсыл учурда? Тобо кылып жакшы кабарга ишенген учурда. Эгерде тобо кылып Кудайга ишене турган болсок, сөзсүз түрдө куткарылууга жетебиз. Элчи Павыл ушундай адам эле. Бирок башка чет мамлекеттерде жашаган, башка шаарларда жашаган Ыйсага ишенген адамдарды кордош үчүн, куугунтукташ үчүн ал падышанын уруксаты менен башка жака, Дамаск шаарына бара жаткан болот. Ысык убакыт, чак түш эле. Чак түш саат 12-де эле, шунчалык ысык убакытта. Бул убакытта адамдар баспайт дагы эле. Ушул чак түштө өтө ысык аба ырайында, ысыкка дагы карабастан, Ыйсага ишенгендерди куугунтукташ үчүн, аларды кармаш үчүн Дамаск шаарына жөнөгөн болот. Чак түштө күндөн дагы жарык пайда болот дагы, Ыйса өзү келет. Асмандагы жараткан жылдыздан да, күндөн дагы жарык Ыйса келет. Ыйса бул дүйнөгө жарык катары келген. Өзү жараткан жарыктан дагы жарык болгон жарыкта келет дагы. Кайрадан тирилген Ыйса Машаяк Павылга айтат: "Шабыл, Шабыл, эмне үчүн мени кубалап жатасың?" Ал качан Ыйсаны кубалады эле, куугунтуктады эле. Ыйса Машаякка ишенгендерди куугунтуктаганы, жыйынды куугунтуктаганы, жыйындын башчысы болгон Машаяктын өзүн куугунтуктаган. Кайрадан Элчилердин иштери 26-бөлүмдү ачабыз. Элчилердин иштери 26-бөлүм 12-аяттан баштап окуйбуз.
Ошол максат менен башкы ыйык кызмат кылуучулар тарабынан берилген укук жана тапшырма менен Дамаска бара жатканда жолдо Агриппа падыша чак түштө асмандан бир жарык түшүп, менин жана жанымдагылардын айланасын жаркыратты. Ал жарык күндүн жарыгынан да жарык эле. Баарыбыз жерге жыгылдык. Ошондо шабыл, эмне үчүн мени кубалап жатасың? Уштуу таякка каршы тура албайсың деп еврей тилинде сүйлөгөн үндү уктум. Жакшы кабардан баш тарткан, ишенбеген Кудай ал адамдын куткарылып калышы үчүн улам сайын эскертүүлөрдү берген элек. Анан күндөн дагы жарык пайда болот дагы. Ошол учурда элчи Павлдын көзү жумулат, көрбөй калат. Ошол учурда айтат: шабыл, эмне үчүн мени кубалап жатасың? Уштуу таякка каршы тура албайсың. Уштуу таяк деген эмнени билдирет? 2 метрден 2,5 метрге чейин жеткен таяк, анын эң аягында сөөктөрдөн темирден уштуу нерсе жасалган. Чоң мындай дубинка, жыгач сыяктуу. Анан жаныбарларды, малдарды, мисалы уй баспай жатса, каалаган жерине барбаса, ошол таяк менен аны сабаган, урган. Дароо ал жактан кан чыккан. Ошол учурда уй сөз уга баштайт. Уй укпаса дагы эгерде уй кожоюндун сөзүн укпаса, анда дароо кайра ошол уштуу таяк менен сабайт, урат дагы. Анан уй дагы түшүнө баштайт: мен туура басышым керек турбайбы? Кудайдын сөзүнө баш ийбегендиги үчүн еврей тилинде айтылат: уштуу таякка каршы тура албайсың. Элчи Павыл ошол учурда абдан таң калат. 15-аятта: мен сен кимсиң теңир деп сурадым. Ал мага: сен кубалап жаткан Ыйсамын. Мына сен кубалап жаткан Ыйса менмин. Сен кубалаган Ыйса менмин. Ал качан Ыйсаны куугунтуктады эле? Ыйса Машаяк өлүп тирилди эле. Ыйсага ишенгендерди куугунтуктаганы, жыйынды куугунтуктаган, ал дароо Ыйсаны куугунтуктаган болот. Элчи Павыл Кудайга каршы чыккан, Ыйсага каршы чыккан чоң күнөө кетирет. Ошол учурда жарык күндүн жарыгынан дагы жарык болот дагы. 26-бөлүмдө айтылбаса дагы, Дамаск шаарында Кудайдан корккон Анания деген киши бар эле. Ошол Анания келет дагы, элчи Павлдын башына колун коет дагы. Ал Кудайга ишенип калат, сууга чөмүлдүрүлөт. Элчи Павыл Дамаск шаарында Теңир менен жолугат дагы, анын жашоосу толугу менен өзгөрүлөт. Ыйсаны куугунтуктаган адам, Ыйсаны күбөлөндүргөн, Ыйса жөнүндө кабар айткан адамга өзгөрүлдү. 180 градуска өзгөрүлгөн адам болду. Ыйса өзүнүн улуу тапшырмасын элчи Павылга тапшырып берет. 16-аятта: ордуңан тургун. 16-аят: ордуңан тургун. Менин сага көрүнгөндүгүмдүн себеби мындай: мен сени кызматчы кылам. Сен өзүң көргөн нерселерди гана эмес, мен көрсөтө турган нерселерди да күбөлөндүрөсүң.
мындан ары көрө турган нерселерди күбөлөндүрөсүң. Эмне деген иштерди айтат? Башка элчилерге ачылбаган сырды элчи Павылга ачып берем дейт. Андан сырткары 3-чү асманга бейишке барган адам болот. Кудай өзүнүн сырын элчи Павылга ачып берген. Ыйык рухтун жетеги менен жаңы келишимдин жарымынан көбүн жазган адам. Азыр сага көргөн нерселериңди гана эмес, мен көрсөтө турган нерселерди да күбөлөндүрөсүң. Мындан ары менин күбөм же болбосо кулум болосуң. Эми элчи Павылдын кожоюну ким болду? Ыйса Машаяк. Азыр мен жашап жаткан жок, менин ичимде Машаяк жашап жатат. Менин ичимде Машаяк жашап жатат. Куткарылган мүнөттө Теңир менин кожоюнум болду. Куткарылуудан кийинки менин жашоомдун кожоюну Ыйса өзү болду. Элчи Павылдын жашоосунун негизги кожоюну Теңири Ыйса өзү болду. Куткарылгандан кийин ушул улуу тапшырманы элчи Павылга тапшырып берген. Андан кийин 1, 2, 3 жакшы кабар айтыш үчүн саякатында Иерусалимде гана эмес, Иерусалимден сырткары Антиохияда, азыркы Турцияда, андан кийин Испания, Римге чейин ошол учурда көптөгөн жерлерде, көптөгөн шаарларда элчи Павыл жакшы кабарды таркаткан. Ал кайсы жерге барса ошол жерде сөзсүз түрдө жыйындар ачылган эле, баштапкы жыйындар. Жакшы кабар тарката турган менин күбөм болосуң. Ушул жакшы кабарды элдерге таркатыш үчүн мен өзүмдүн жашоомду дагы аябаймын. Эң акырында өлгөн күнгө чейин элчи Павыл Ыйса Машаяктын күбөсү катары, кулу катары таалыкпастан, токтобостон жакшы кабарды айтып келген адам. 20-аят, элчилердин иштери 26-20. Тескерисинче адегенде Дамасктын жана Иерусалимдин тургундарына, андан кийин бүтүндөй Жүйүт аймагына жана бутпарастарга тобо кылгыла, Кудайга кайрылгыла, тобо кылганыңарга ылайык иштерди кылгыла деп насааттап жүрдүм. Тобо кылгыла, Кудайга кайрылгыла. Тобо кылгандан кийин эмне пайда болот? Биринчиден, куткарылууга ээ болуп, андан кийин жакшы иштерге тырышчаак болгон эл болгулат. Тобо кылганыңарга ылайык иштерди кылгыла. Даракты жемишинен таанып биле аласың. Жакшы дарак жакшы жемиш байлайт, жаман дарак жаман жемиш байлайт. Жакшы кабардын жемишин, рухтун 9 жемишин алып келүүбүз бул куткарылган адамдын жашоосунун жыйынтыгы. Тобо кылгыла, Кудайга кайрылгыла. Тобо кылганда гана адам куткарылат. Куткарылгандан кийинки Машаякчынын жашоосу ошого ылайык иштерди кылуусу керек. Ишсиз ишеним ал өлүк ишеним. Куткарылган адам ырайым аркылуу куткарылган. Эми куткарылгандан кийинки жашоосу сөзсүз түрдө жыйынтыгын көрсөтүшү керек. Иштерин көрсөтүшү керек. Жемиштери болушу керек. Ар бир кылган иштериңерге жакшы кабарга ылайык иштерди кылгылат. Элчи Павыл таркаткан ушул жакшы кабар сөздүн негизги мааниси эмне деле? Сөз. Элчи Павыл адамдарга колун койгондо адамдар айыккан. Элчи Павыл аркылуу көптөгөн кереметтер аткарылган. Бирок кереметтер
адамдарды айыктыруу аркылуу адамдар куткарылган эмес, жакшы кабар аркылуу, сөз аркылуу. 22 бөлүмдү карасаңыздар, бирок Кудайдын жардамы менен мен бүгүнкү күнгө чейин Муса пайгамбардын жана башка пайгамбарлардын айткандарын гана башка нерсе жок. Элчи Павыл күбө катары, кул катары күбөлөндүргөн сөз эмне? Элчи Павыл сыйынуусуна жооп алган, кереметтерди аткарган, бирок аны менен мактанган жок. Бул жерде айтылгандай, Кудайдын жардамы менен Муса пайгамбардын жана пайгамбарлардын айткандарын гана айтып келем. Ыйык жазууда айтылган ушул сөз пайгамбарчылык сөз. Ушул пайгамбарчылыктардын бардык аткарылышы жүйүттөрдүн ээ болгон, алар күткөн, алар көздөгөн Ыйса Машаяк алар үчүн келди, сөз айтты. Бирок таң калыштуусу, сөз жазылды, сөз сакталды. Кудайга жакшы ишенебиз деген жүйүттөр чындыгында ишенишкен жок. Кимге ишенишкен жок? Кудайга убадаланган Ыйса Машаяк келди эле. Бирок жүйүттөр Машаякты кабыл алышкан жок. Анын себеби эмнеде? Алар каалаган, алар күткөн Машаяк таякты колуна алып келип, идиштерди талкалагандай 600 жыл бою өз мамлекетинен ажырап калган, башка мамлекеттин көз алдында жашап жаткан Израилди куткарып алат деген миссияны, жолбосо Машаякты күтүп жатышкан эле. Айса аларга келгенде эмне деп айтат? Сени оң жакка бирөө чапса, сол жагыңды кошо тосуп бер дейт. Бирөө үстүңкү кийимиңди чечип алса, ички кийимге чейин кошо бер. Сен өз душмандарыңды жек көрбөстөн душмандарыңды сүй, алар үчүн сыйын. Жүйүттөр бул сөздөрдү такыр түшүнө алышкан жок. Алардын душманы болгон римдиктерди бизден куткар, аларды талкала. Биринчи келген Машаяк, ал азап чегиш үчүн келген Машаяк эле. 3,5 жыл бою анын артынан ээрчиген шакирттери да азап тартыш үчүн келген Машаякка ишене алышкан эмес эле. Эммауска бара жаткан 2 шакирти пайгамбар деп кабыл алган Ыйса өлдү деген сөздү айтып жаткан учурда кайрадан тирилген Ыйса аларга келип айтат, түшүндүрүп берет. Муса пайгамбар жана башка пайгамбарлардын айткан сөздөрү боюнча аткарылгандыгын айтат. Биринчи келген Машаяк азап тартыш үчүн келген. Лука жазган жакшы кабарды чогуу ачалы, 24-бөлүм. Лука жазган жакшы кабар, 24-бөлүм. Лука жазган жакшы кабар, 24-бөлүм. Лука 24-бөлүм, 25-аят. 25-26. Чогуу окуйбуз. Ошондо Ыйса аларга, пайгамбарлардын айткандарына оңой менен ишенбеген акылсыздар, өзүнүн даңкына ээ болордон мурун Машаяк ушундай азаптарды башынан өткөрүшү керек эмес беле деди. Байыркы келишимде айтылган Ыйса Машаяк. Иврей тилинде Машаяк. Биздин сөз менен айтканда куткаруучу. Ыйса Машаяк ушундай азаптарды башынан өткөрүш үчүн андан кийин өзүнүн даңкына ээ болушу керек эле. Анан аларга Тоорат, пайгамбарлар жана жазмалар китебинде өзү тууралуу айтылгандардын баарын түшүндүрүп берди.
ошол сөздү түшүндүрүп берген учурда шакирттердин жүрөгү ушунчалык жылып ысыйт. Бирок ошол учурдагы жүйүттөр азап чеге турган Машаякка алар эч бир кызыгышкан да жок, кабыл алууну каалашкан да жок. Рим империясынан толук куткарып алып, жакшы жашаган Израиль элин каалашкан эле. Ал эми өздөрүнүн жаны куткарылып калышы, күнөөлөрү кечирилип калышы жөнүндөгү көйгөй жөнүндө ойлонушкан да эмес эле. Алар көзгө көрүнгөн Ыйса Машаякты чынында убада кылынган Ыйса Машаяк экендигин билишкен эмес эле. Билишсе, анда айкаш жыгачка кадабайт эле. Ыйса Машаяк айкаш жыгачка кадалган учурда бүт кайгыларды башынан өткөрүп жаткан учурда эмне деп айтат эле? Ата, булар билбестен ушул күнөөлөрдү кетирип жатышат. Аларды кечире көр деп тескерисинче алар үчүн сыйынган эле. 1 Петр 1 бөлүм 11 аятты дагы чогуу ачабыз. Петр жазган 1 кат 1 бөлүм 11 аят. 1 Петр 1 бөлүм 11 аят. Чогуу окуйбуз. Машаяктын тарта турган азаптарын жана алардан кийин даңк коштоору жөнүндө өздөрүндөгү Машаяктын руху алдын ала күбөлөндүрүлгөндө кайсы жана кандай убакытта көрсөтүлгөндүгүн алар изилдешкен. Бул сөздөр Филиппиликтер 2 бөлүм 7-8 аяттарда дагы айтылат. Ал өлгөнгө чейин өзүн басынтты деп. Бүт дүйнөнүн адамдары тизелеп соттоло турган сотту ал өзү башына алды. Биринчиден азап, айкаш жыгач, андан кийин даңк. Эгерде айкаш жыгач жок болсо, анда даңк да жок эле. Азап жок болсо, даңк да жок болмок. Англисче no cross, no crown. Айкаш жыгач бар болгондуктан даңк да болот. Бул дагы бизге үлгү катары көрсөтүлгөн. Куткарылган адамдар, элчи Павылда, ишенген адамдар, жыйын. Ал ишенген адамдарды куугунтуктаган, кордогон адам эле. Бирок анын жашоосу толугу менен өзгөрүлгөн. Тескерисинче ал жакшы кабарды Ыйса Машаяк жөнүндө күбөлөндүргөн адам катары көптөгөн азаптарды башынан өткөргөн. 1, 2, 3 ишеним саякатында ал акырында Иерусалимге кайрылып келет. Иерусалимге келгенде анда бир да күнөө жок. Биринчиден куткарылууга ээ болгон элчилер, мыйзамга таянган мыйзам окутуучулар да, бутпарас ишенген адамдарды куугунтукташ керек. Мыйзамга таянган адам катары элчи Павыл бардыгына алардын иштерине жараша ылайык мамиле кылып жакшы кабар сөзүн жеткирген эле. Иерусалимге келген учурда башка шаарлардан келген жүйүттөр бардыгы бир чечимге келишет. Мына өзүн Павыл деп эсептеген адам, мыйзамды бузган адам, ыйык ибадаткананы ыплас кылган адам. Бирок Римдеги Рим проконсулу деп аталган адамдардын башчысы сен мени кандайча Рим жаранын сен куугунтуктап жатасың? Мен Рим жарандыгына ээ болгон адаммын. Ошол Рим жарандыгын мен канчалаган акчаны берип сатып алдым эле. Сен кантип жарандыкка ээ болдуң дегенде элчи Павыл мен төрөлгөндөн баштап эле Рим жарандыгына ээ болгонмун.
Ошондуктан миң башчы эмне деп айтат? Кандай кылган күндө дагы ошол жүйүттөр элчи Павылды өлтүрүүгө аракет кылышкан эле. Жүйүттөрдүн бардыгы чогулган жерде элчи Павыл миң башчыга айтат: мен Израиль элине айта тургандай кылып уруксат бер. Мен өзүмдүн сөзүмдү айтайын. Дамаска бара жатканда Теңирде жолуккандыгын, анан жакшы кабарды элдерге айткандыгы жөнүндө, менде эч кандай күнөө жок экендигин өзүмдү актанып айтайын. Бизди куткарып алыш үчүн Ыйса Машаякты мен күбөлөндүрүп айтайын. Бирок ошол Рим проконсулу, башка адамдардын баарды уккулары келишкен жок. Ошол учурда элчи Павылдын айтып жаткан сөздөрүнүн мааниси эмне деле? Байыркы келишимде пайгамбарчылык айтылгандай Ыйса Машаяк келди. Биздин күнөөлөр үчүн ал айкаш чыгачка кадалды, ал тирилди. Ошол кайрадан тирилген Ыйса Машаяк менен мен жолуктум. Ошондо жүйүттөр эмне дейт? Андан да катуу үн менен кыйкырышып, эртеңки күнү кайрадан ушул сотту улантабыз дейт. Анан түнкү саатта көптөгөн адамдарды жалдап, 470 адамды курчап, элчи Павылды башка жака алып кетишет. Ошол учурда Рим проконсулу ошол учурда Феликс эле. Жүйүттөрдүн бардыгы элчи Павылды өлтүрүшүң керек, өлтүр деп кыйкырып жаткан учурда Рим империясынын мыйзамы боюнча күнөөсү жок болуп туруп кантип биз аны өлтүрөбүз? Мына бар, ал Иерусалимден ушул шаарга түндө качып келди деген күнөө бар. Эмне үчүн элчи Павыл өлө турган күнөө кетириш керек эле? Феликс, Рим проконсулу караса дагы элчи Павылды өлтүрө турган күнөө жок эле. Башка тараптан дагы, башка себептер менен караганда дагы элчи Павылда күнөө жок экендигин билет. Феликс, Рим проконсулу кайрадан айтат, элдерге кайрылып: жүйүттөрдүн бардыгы келип кайрадан аны куугунтукташ үчүн күнөөсү жок элчи Павылды кой бербестен ошол жерде кармап турду. Феликс кайрадан анын орду алмашат дагы, анын ордуна Фест проконсулу келет. Фест проконсулу келгенден кийин кайрадан элчи Павылга айтат: сен эмне күнөө кылдың эле? Күнөө жок. 4 жолу өзүн коргоп, сүйүлөп далилдеп берет. Элчилер иштери 22 бөлүмдөн баштап 26 бүгүнкү темага чейин айтылган сөздөр эң акыркы жыйынтыгы буга чейин мен айтып кеткендей, мен кандай болгон күндө дагы элчи Павыл тескерисинче эмне деп айтат ал адамдарга? Бүт Иерусалимде, бүт Самария жергесинде, Турцияда, Римге чейин, Испанияга чейин барып жеткирип келдим. Анан Рим өтө алыс. Ошол Римге дагы барып жакшы кабарды барып айткым келет. Ошол учурда Ыйса Павылга келип
Айтат, сен Иерусалимге чейин барып, Римге чейин барып мен жөнүндө күбөлөндүрөсүң. Элчилердин иштери 23 bölüm 11 ayat. Elçilerin İşleri 23 bölüm 11 ayat. Эртеси түн ичинде ага теңир келип, кайраттан Павыл, анткени Иерусалимде мен жөнүндө кандай күбөлөндүрсөң, Римде да ошондой күбөлөндүрүшүң керек деди. Теңир Павылга келип, түн ичинде Павылга айтат, кайраттан азыр сен күнөөкөрдүн абалында болсоң дагы, мен жөнүндө Иерусалимде кандай күбөлөндүрсөң, Римде да ошондой күбөлөндүрүшүң керек. Менин күбөм болосуң деп айтты эле го. Менин кулум болосуң деп. Теңир өзү тапшырып берген улуу тапшырмасы элек. Ошондуктан элчи Павыл, мен батырактан ушул кишинден бошотулушум керек деген эмес. Кайрадан тирилген Ыйса элчи Павылга айтат, сен падышалардын астында, көптөгөн бийликте турган адамдардын алдында мен жөнүндө күбөлөндүрөсүң. Бирок таң калыштуусу пайгамбарчылык сөз Элчилердин иштери 26 бөлүмдө айтылат. Агриппада. Агриппа деп аталган адам Иродтун байланышы бар эле, чындыгында шайтан колдонгон жол эле, ыкмасы эле. Анткени Ирод падыша Ыйсанын убагында 2 жашка чейинки балдарды аяусуз өлтүргөн адам эле. Бир шаардын ичинде эркек балдарды, кичинекей балдарды 2 жашка чейин бүт мыкаачылык менен, аяусуз менен өлтүргөн эле. Ирод падыша Кудайдан да корккон эмес. Түбөлүк дүйнө жөнүндө ал ойлонбогон адам эле. Кандай кылган күндө көзгө көрүнгөн жашоо менен өзүн канааттандырып жашаган эле. Ирод падышанын баласы ким эле? Ирод Антипас эле. Антипас ал кандай адам эле? Тобо кылгыла асман падышачылыгы жакындап калды деп айткан, күбөлөндүргөн сүйгө чөмүлдүрүүчү жаканды. Ыйса Машаяк үчүн жол даярдаган сүйга чөмүлдүрүүчү жаканды түрмөгө отургузган адам Антипас. Сүйга чөмүлдүрүүчү жакандын башын алып, өзүнүн аялына тартуулаган адам элек. Билесиздерби, ушунчалык мыкаачылык түрдө. Ыйса Машаякты күбөлөндүрүш үчүн ошол ишти, аткарылып жаткан ишти шайтан Ирод падыша аркылуу аткарып жатат. Анын баласы Ирод Агриппа 50 күндөн кийин Иерусалимде жакшы кабар активдүү түрдө таркатылганга чейин ушул жакшы кабар
баардык жерге таркатылып кетпешин мыйзам окутуучулар каалашкан эмес элек. Ошол учурда дагы Ирод Агриппа дагы ошол учурда көптөгөн тоскоолдуктарды жаратат. Ыйсанын шакирттеринин ичинен эң биринчи өлтүрүлгөн адам бул Жакып элек. Аны өлтүргөн адам дагы Ироддун Агриппа болот. Бул Агриппа 2 болот. Ирод падышанын небереси болот. Эми элестетип көрсөңүздөр, ошол Агриппа элчи Павылга кайрадан каршы чыккан адам. Азыр сот эмес, сурак болуп жаткан учуру. Фест проконсулу, Феликс проконсулдун ордуна келген адам. Феликс бир кылмышкерди кармап отурган болот, ал элчи Павыл. Феликс кармаган ушул кылмышкер Фест проконсулу элчи Павылды изилдеп карайт. Мен дароо падышага барып соттолушум керек. Анда бул адам мындайча күнөө менен соттолуп жатат, суралып жатат деп аныктама сөз каты бар болушу керек эле, бирок эч кандай кат жок эле. Ирод падышанын толук тукуму шунчалык ыпылас, жаман адамдардын өкүлү катары көрсөтүлөт. Демек, алардын үстүндө шайтан өзү бийлик кылган, үстөмдүк кылган. Ирод падыша Агриппа 2 проконсул айтып жаткан сөз: жүйүттөр өлтүрөбүз деп жаткан бир кылмышкер бар, ал элчи Павыл. Анда бирок эч кандай күнөө жок. Аны кой берсең деле болот. Бир нерсе деп жазышыбыз керек эле. Ошого өз көмөгүңдү көрсөт. Бирок Агриппа 2 ооба, мен дагы ал жөнүндө уккам. Элчи Павыл менен мен дагы жолуккум келет. Ирод Агриппа 2 өзүнүн аялы болгон Верониканы алат дагы миң башчылар, бийликтеги турган адамдар, жүйүттөрдүн бардыгы ошол жерге чогулат. Фест элчи Павылды чакырып алат. Дамаск шаарында кайрадан тирилген Ыйса Машаякты жолуктурат. Мен жакшы кабарды таркаткан адаммын. Павыл өзү жөнүндө тайманбастан айтат: Ыйса Машаяк тапшырып берген тапшырманы мен азыр аткарып жатамын. Ыйса Машаяк адамдардын күнөөсүн өз мойнуна алыш үчүн айкаш-чыгашка кадалып кайрадан тирилген эле десе, адамдар ишенишпейт. Эмне үчүн силер өлгөн Ыйсаны кайра тирилткендигине ишенбейсиңер? Ал жаратуучу Кудай, Эль-Шадай, Кудай, кудуреттүү Кудай десе дагы алар ишенишкен жок. Элчи Павыл бардыгын сөз менен жеткирет.
Ал айтып жаткан сөздүн баардыгы жакшы кабар жөнүндө айтат. Ошол учурда Фест ал жүйүт эмес болгондуктан ыйык жазууну да билбеген адам, Израилдердин ишеними жөнүндө дагы билбеген адам. Ал экономикалык жактан байлыкка ээ болгон адам, көзгө көрүнгөн нерселерге гана кызыккан адам. Анан элчи Павылдын айткан сөздөрүн угуп, сен акылыңдан адашып жатасың деп айтат. Ыйык жазуудан карайлы, Элчилер иштери 26-бөлүм 24-аят. Элчилердин иштери 26-бөлүм 24-аят. Павыл өзүн коргоп сүйлөп жатканда Фест катуу үн менен: акылыңдан адашып жатасың, Павыл. Көп билгендигиң сени акылыңдан адаштырып жатат, деди. Жок, урматтуу Фест, деди Павыл. Акылымдан адашкан жокмун. Тескерисинче чындыкты жана туура сөздү айтып жатамын. Элчи Павыл канчалык жакшы кабарды айтайын деген күндө дагы бул адам түшүнгөн жок. Анан жыйынтыгында эмне деп айтат? Сен ушунчалык билимиң көп болгондуктан акылыңдан адашып жатасың. Анан бул адам бай экендигин да билет. Сен акылыңдан адашып жатасың. Павыл ошол учурда өтө сылык түрдө урматтуу менен: урматтуу Фест деп кайрылат. Эң урматтуу, эң сыйга ээ татыктуу адам. Фест айтат го, сен акылыңдан адашып жатасың дегенде, албетте Павылга жакпаган, көңүлүн чөктүртө турган сөздөр. Анан тескерисинче Павыл айтат: жок, урматтуу Фест, мен акылымдан адашып калган жокмун, тескерисинче чындыкты жана туура сөздөрдү айтып жатам. Анан Агриппага кайрылып айтат: Ирод падышанын эң акыркы адамы ушул Агриппа эле. Биздин замандын 70-жылында Тит императору Иерусалимге киргенде Ирод падышанын бийлиги толугу менен ошол жерде бүтөт. Агриппа деп аталган ушул падыша Ирод падышанын небереси. Мага окшогон күнөөкөр болгон күндө дагы куткарылып калса, ал аябай жакшы болмок эле. Биз деле бирөөгө жакшы кабарды таркап жатканда, ал адамды биз тандабайбыз. Байлыгына жараша, же болбосо кылган иштерине жараша. Жок, Ирод Агриппа дагы бир гана Кудай өзү тандап алган адам эле. Элчи Павыл Ирод Агриппага кайрылып айтат 26-аятта: бул жөнүндө падыша билет, ошондуктан мен анын алдында кайраттуулук менен сүйлөп жатам. Ушул нерселердин эч бирин андан жашыруун эмес экендигине мен толук ишенемин, анткени бул окуялар бир бурчта эле болуп өткөн эмес. 27. Агриппа падыша, сен пайгамбарларга ишенесиңби? Ишенериңди билем. Иерусалимдеги ибадаткананы коргоп берген. Байыркы келишимдеги сөздөрдү билбесе дагы, пайгамбарларга ишенесиңби? Ишенериңди да билем. Ушул сөздү айткандан кийин Ирод Агриппада эч кандай кызыкчылыгы жок эле. 28-аят. Ошондо Агриппа Павылга: бир аз убакыттан кийин сен мени машаякчы болууга көндүргүң барго, деди. Бир аз убакыттан кийин, кыска мөөнөттүн ичинде жакшы кабарды таркатуу бул кыска мөөнөт эмес. Мисалы, ошол учурда Август же болбосо Рим императору өзүнүн катын жиберип,
Рим императору силерге мындайча буйрук берет. Агриппа мындай катты жөнөтөлү деп элестетели. Агриппа падыша, Павыл айткан сөз боюнча сен дагы Исага ишенип куткарыл десе кандай болуп өтөт эле? Анда бул кыска мөөнөт беле же узак убакыт болобу? Анда Агриппа дагы сөз түрдө Рим императоруна баш ийип куткарылмак. Куткарылууга ээ болуш үчүн мейли узак убакыт болобу, кыска убакыт болобу, Кудай иштеген учурда аткарылат. Элчи Павыл эмне деп айтат? 29-аятта бүгүн окуган сөздөр чоң окуйбуз. Павыл ага: аз убакыттан кийинби, көп убакыттан кийинби сен гана эмес, бүгүн мени угуп жаткандардын баардыгы мен сыяктуу болушуңарды Кудайдан өтүнөр элем. Бирок мендей болуп кишенделгениңерди каалабайм деп жооп берди. Сен гана эмес, сен гана деп Агриппага айтылган эмес. Бүгүн мени угуп жаткандардын баардыгы мен сыяктуу болушун каалайм. Мени угуп жаткандардын баардыгы мен сыяктуу болушуңарды. 25-23 Элчилердин иштери 25-бөлүм 23-аятта ушул жерде отурган адамдар. 23-аят эртес чоң окуйбуз. Эртеси күнү Агриппа менен Бернике салтанат менен келип, миң башчылар жана шаардын атактуу адамдары менен сот залына киргенде Фесттин буйругу боюнча Павылды алып келишти. Бул жерде жогорку адамдардын баардыгы отурат. Бийликтеги адамдар, бай адамдар, атактуу адамдар. Ушул учурда алардан коркпостон элчи Павыл өзүнө ишенүү менен тайманбастан кирип келет. Ушул жерде мени угуп жаткандардын баардыгы мен сыяктуу болушуңарды Кудайдан өтүнөм. Мейли азыр мен айтып жаткан сөз силерге кандай угулса дагы ошол сөз аркылуу Кудай өзү иштеп берерине ишенем. Элчи Павылдын чын жүрөктөн каалаган каалоосу ушул жерде мени угуп турган адамдардын баардыгы мендей болушуңарды каалайм. Кудай силерди да куткарып калуусун каалайм. Элчи Павыл мен деп өзүн гана айтпастан, ушул сөздү бүгүн угуп жаткан ар бирибизге тиешелүү. Сиздер чынында куткарылдыңыздарбы? Түбөлүк бейишке бара турган үмүтүңүздөр барбы? Анда биз кандай кылышыбыз керекпиз? Сөз менен мындай айтпасак дагы, мейли ушундай сөздөрдү биз аз айтпасак дагы, сөз түрдө менин үй бүлөм, менин жакындарым, бир нече күндөн кийин бизде жаңы жыл майрамы болот. Жаңы жыл майрамында биз көптөн бери жолуга элек туугандарыбыз менен дагы жолугабыз. Ошол туугандардын ичинде менден дагы жакшы ийгиликке жетишкен адамдар бар, бийликтегилери бар. Алардын жүрөктөрү өтө текебер да болушу мүмкүн. Андай адамдар деп эле мен жакшы кабарды айтпай тура албайм да. Элчи Павыл азыр кишинделип күнөөкөр катары турса дагы, ал тайманбастан бүт атактуу бийликтеги бай адамдарга, миң башчыларга чейин айтат. Бийиктеги жогорку турган адамдарга кайрылып айтат. Ошол жерде туруп, силер баардыгыңар мен сыяктуу болушуңарды каалайм. Мурун мен мындай адам элем. Эми куткарылгандан кийин мына мындай адам болуп өзгөрүлдүм. Мен эң бактылуу адаммын. Силер да куткарылгыла, силер да мага окшоп бактылуу адамдардан болосуңар. Биз жакшы кабарды айткан учурда кандай себеп менен айтабыз? Мен ал адамды жакшы көргөндүктөн биз үчүн эң маанилүү нерсе эмне? Менин ичимдеги болгон нерсе. Жакшы кабардын сыры
менин ичимде камтылган. 2025 жыл биз жашап жаткан учурда Жакан 15 бөлүм 8 аятта айтылгандай, силер көп жемиш берсеңер, атам даңкталат. Кудайды даңкташыбыз үчүн ар түрлүү жолдору бар. Алардын бири көптөгөн адамдарды машаякка ээрчитип келүү, жемиш алып келүү. Ал жемиш кандай жемиш? Римдиктерге 16 бөлүм 5 аятта Ахаяда машаякка биринчилерден болуп ишенген адам Эпейнет. Андан кийин Ахая жеринде Теңирге биринчилерден ишенген адам бул Степандын үй бүлөсү. Ар бир куткарылган адам биз атабызга алып келген жемиш болуп саналат. Ошол жемиштерди алып келип Кудайды даңкташыбыз керекпиз. Кудайга эң эле жага турган нерсе бул адамдардын куткарылып калганы. Адамдар куткарылып мен өз жемишимди байлаш үчүн биринчиден менин ишенимимде бекем болушум керекмин. Силер да мен сыяктуу болушуңарды каалайм. Куткарыла элек бир туугандарыма, үй бүлөмө, жакындарыма ушул сөздөрдү айтышым керек. Силер да мендей болушуңарды Кудайдан өтүнөр элем. Жакшы кабар сөз адамдар мага окшош болуш үчүн аткарабыз, чогуу сыйынабыз. Кудуреттүү, тирүү биздин Кудай Ата. Адамдардын колунан эч нерсе келбейт, баардыгы бир гана сиз аткарыла турган иш экендигин биз жакшы билебиз. Куткарылып калгандыгыбыз дагы өтө анык. Сиздин ырайымыңыздын негизинде биз бекер ээ болгон ырайым бул дүйнөдө кубанычка бөлөнүп жашап жатабыз. Ушул дүйнөдө мага тапшырылып берилген улуу тапшырмаңызды сиздин балаңыз катары аткарууга жардам бериңиз. Асман падышачылыкта даярдалып жаткан түбөлүк мурас үчүн дагы ыраазыбыз. Сиздин улуу сүйүүңүз, айкаш-чыгашта аткарылган сүйүүңүз жөнүндө көптөгөн адамдар билбестен жашап келишет. Силер дагы мен сыяктуу болушуңарды Кудайдан өтүнөм, сыйынам деген жүрөк менен сиз тапшырып берген улуу тапшырмаңызды ар бир адамга тайманбастан жакшы кабарды айтуу менен куткарылып калышына бизди колдонууңузду суранабыз. Сиздин алдыңызда келгенде ар бирибиз кубанычка, даңкка ээ болушубуз үчүн жардам бериңиз. Жаңы жыл майрамын баардык адамдар жакшы өткөрүп, жолуккан адамдардын баардыгына ыңгай келсе да, келбесе дагы машаяк жөнүндө күбөлөндүрө турган убакыттардан болушун уруксаат бериңиз. Бизди сүйгөн, бизди куткарып алган Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь.